Алмаз Ахуджанович, азыр элдер мындай маселемен кайрылып жатат. Өткөндө экономика министрлиги 1-октябрдан баштап орус номерлерлүү машинелер менен Кыргызстанда жүрүүгө болбойт деди, Кыргызстан жарандарыначы. Эми маселе негизи туура коюлган, бирок 1-октябрга чейин мен оюмча туура эмес. Бул жерде мөөнөтүн жылдын аягына чейин караш керек. Жана армян номерлеринде эле, Абхаз номерлеринде эле ошондой кеткен. Анан эске алыш керек, Россиянын келген машинелер бул көбүнчө арзан машинелер. Жанагындай малолитражка деп коет. Ошон үчүн аларга жана растаможка 100 000 деген бул кымбат. Ошону бир 2 эсе азайтууну сунуштайм. Ошону эске алып коюңуздар. Анан экинчи маселе бул кымбатчылык. Кымбатчылыкка карата мен ушул экология боюнча да, кымбатчылык боюнча да Адылбек Алешевичке сунушум бар, бир жумушчу топ түзүп, балким депутаттардан кошуп бир программа иштеп чыксак. Ушул маселелерди кантип чечебиз? Узак мөөнөттө, кыска мөөнөттө. Кымбатчылык боюнча менин сунуштарым бар. Өткөндө Евразия деп бир дүкөн ачылды. Жана продуктты, азык-түлүктөрдү арзан баада сатабыз деп. Бирок мен ойлойм, биз бүт дегенде биринчи керек азык-түлүктөргө, бүт дүкөндөргө бир чектөө киргизиш керек сатуу боюнчачы. Балким нан, сүт, кумшекер, эң негизги керектөөчү бир азык-түлүктөрдү бир чек менен, лимит менен. Мен эмнени байкадым, азыр аптекаларда дарылардын баасы жакшы болуп калды да. Бир чектер кирген үчүн лимиттер. Ошондой эле негизги продуктларга биз лимит киргизсек, анткени бир дүкөнгө кирсең нан 30 сом, экинчи дүкөнгө кирсең ошол эле нан 50 сом. Эми бул ашыкча деп ойлойм. Бул эрге оорлук жаратат. Ошондой сунуштарым бар. Рахмат. Анан дагы бир эки маселени көтөрүп кетейин дедим эле. Бул быйыл эмнени көрүп атабыз? Ысык күндөрдүн көбөйгөнүн. Бул климат маселеси. Ысык Атада көл ташып кетти. Бир 10 күн мурун Шамшыда тоо кулады. Тоо кулап, Капчыгайды мындай жаап койду, көл пайда болду. Мен барып ал жерге таанышсам, ал жерде да муздар эриптир. Бул климат өзгөрүп атат. Бул мындай абстрактуу сөз эмес, биз сезип атабыз муну. Ошого жараша мен сунуштайт элем, эки сунушум бар. Биринчиден, экология министрлиги мен оюмча вице статусун бериш керек. Экология маселелерин биринчи орунга коюш керек. Кыргызстанда бул суу жетишсиздик болушу мүмкүн, ыш маселеси, ысык күндөрдүн көбөйгөнү, көптөгөн бак дарактарды болушу, кыскасы бир программа иштеп чыгыш керек. Анан экинчи сунушум ушул БДР, БСРлерди куруш керек, каналдарды. Анткени быйыл түшүм кыйла төмөн былтыркыга салыштырмалуу. Анткени жамгырлуу күндөр аз болду.